Салам достор, сиздер менен KG Variant каналы. Бүгүнкү тема Instagram жөнүндө болмокчу. Instagramга киргенде профилиңиздин шапкасына кантип башкача шрифт менен жазсак болот? Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде түрлүү шрифттер менен жазылып турат. Ушинтип кантип жаза алабыз? Ошону үйрөтмөкчүбүз. Жана дагы бир айта кетчү нерсе достор, эгер сиз өзүңүздүн Однокласстеги почтаңызга кире албай жатсаңыз, логинин же паролун унутуп койсоңуз, же регистрация кылгандагы телефон номериңиз сизде жок болсо, кантип кирсек болот? Ошол тууралуу биздин каналда видео бар. Ошол видеону жакшылап көрүп, сиз өзүңүздүн почтаңызга кирип алсаңыз болот. Эгер анда да кала албасаңыз, анда биздин каналга жазып, жардам сурасаңыз болот. Анда эмесе темага кайрылып келсек, башкача шрифт менен кантип жазсак болот? Биринчи түрү бул Google аркылуу жазсак болот. Ал үчүн Google'га киребиз. Жана бул жерге font for Instagram деп жазабыз. Жазгандан кийин бул жерде биринчи эле сайт турат. Ошо биринчидеги сайтка киребиз. Жана болду. Бул жерде текст деп жазылып турат. Ал жерге сиздер өзүңүздөр каалаган сөздү жазсаңыздар болот. Жана бул нерсе орусча тамга менен иштебейт, только англисче тамга менен жазсаңыз гана иштейт. Аны биз эскерте кетели. Кана эми текшерип көрөлү. Бул текст деген жерге бир сөздү жазалы. Жазгандан кийин ылдыйга түшөбүз достор. Өзүңүздөр көргөндөй эле сиз жазган сөз башка шрифттер менен чыгып келет. Бул жерде карай берсек өтө эле көп шрифттер. Өзүңүздөр каалаган шрифтти тандайсыздар жана аны басып турасыздар. Жана бул жерде копировать деп чыгат. Бул копировайтты басабыз. Жана болду. Мына эми биз бул жерден чыга берсек болот. Жана кайра эле Instagramга киребиз. Жана бул сөздү жазыш үчүн бул жерде редактировать профиль деп турат. Ошол жерге киребиз. Бул жерде сиздер name деген жерге жазсаңыздар болот, же болбосо bio деген жерге жазсаңыздар болот. Эскерте кетчү нерсе, name деген жерге аз гана тамга батат, а biого андан көп батат. Кана эмесе жазып көрөлү. Бул жерге name деген жерге кирдик. Бул сөздү өчүрөбүз. Жана бул жерде басып турсаңыздар, выставить деп чыгат. Бул выставить деп басабыз. Жана биз тандаган шрифт менен бул сөз жазылат. Жана бул жерде галочканы басып коебуз. Жана болду достор. Бул биринчи түрү болчу. Эми мен сиздерге экинчи түрүн көрсөтүп берейин. Эгер сиздер бул функция менен көбүрөөк колдоном десеңиздер, бул экинчи түрү сиздерге пайдасы тиет. А эгерде кээде эле колдоном десеңиздер, сиздер Google'га кирип, азыркы көрсөткөндөй эле кыла берсеңиздер болот. Экинчи түрү бул приложение аркылуу. Ал үчүн сиздер бул жерде көрсөтүлгөн приложенияны өткөрүшүңүздөр керек. Бул видеонун астына достор ссылка коебуз. Ошол ссылка аркылуу сиздер бул приложенияны бат жана ыңгайлуу өткөрүп алсаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, мындай приложение Play Market'те деле толтура, бирок ал жакта көп шрифттер платный болуп калат, реклама көрүшүңүз керек болот. Андыктан биз сиздерге бул взломанный версиясын сунуштайбыз. Бул приложенияны өткөрдүк, жана бул жерге киребиз. Жана сиздерде деле ушундай көрүнүш болуш керек. Видите здесь деген жерге өзүңүз каалаган сөздү жазсаңыз болот. Биз Кыргызстан деп жазып көрөлү. Жана бул жерден өзүңүз каалаган шрифтти тандайсыз. Биз мону тандап көрөлү. Жана тексттин үстүнө жөн гана басып коебуз. Бул текст автоматтык түрдө сиздин телефонуңузга көчүрүлүп калат. Эми биз бул жерден чыксак болот. Жана кайра эле Instagramга киребиз. Ошондой эле биз сиздерге башында көрсөткөндөй эле бул жерде редактировать профиль дегенге кирип, өзүңүздөр каалаган жерге ал текстти коюп койсоңуздар болот. Мына ушуну менен достор бүгүнкү видео аягына келди. Эгер видео жакса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Эмки видеого чейин биз коштошмокчубуз. Көрүшкөнчө.